Чүй облусуна караштуу Кегет айыл өкмөтүндө дал ошол Курман айтка карата жаштардын демилгеси менен Кыргыздын улуттук оюндары көрсөтүлмөкчү. Бул жакта кыргыз күрөш, бука тартыш, таш көтөрмө жана ошондой эле аркан тартыш, анан дагы китеп окумай болмокчу. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Спорттук иш-чаранын башталышында Курман айт тууралуу маалымат берилип, кадырлуу коноктор сөз сүйлөштү. Айылдан чыккан ишкерлер, мамлекеттик кызматкерлер катышкан чоң деңгээлдеги иш-чаранын уюштуруу иштеринин башында Аден Турусбек турат. Ал мааракени өткөрүүгө айылдын жаш активисттери жана каржылык жактан ишкерлер жардам бергенин айтты. Бул жерде негизи демилге Кегетинин жалпы айылдаштардын атынан чыкты. Ушул жерде ар бир жыл өзүнүн колдон келген салымын кошуп, ушул чүй эли үчүн бир майрам уюштуруп берели деп чечип, улуттук оюндарды өстүрөлү, ушул биздин өзүбүз ойносок бул оюнда башка ким ойномок эле деп таш көтөрмө, кыргыз күрөш, аркан тартыш, бука тартыш өзүбүздүн улуттук оюндарга басым жасап жатабыз. Курман айт менен ушул кыргыз оюндарын журулуштуруп өткөзөлү, ушул чүй эли үчүн деп кегетиликтер ушул демилгени көтөрүп уюштуруп атабыз. Бул Кудай буйрса салтташат, жыл сайын өткөргөнгө аракет кылабыз. Оюн аркан тартышуу менен башталды. Айыл тургундары жана башка жактан келген спортчулар топторго бөлүнүп алып күчтөрүн сынашып өттү. Андан соң ата-бабадан калган салттуу улай таш көтөрүү оюну кызууланды. Кегет айылынын тургуну Нурлан Кубатбеков оор салмактагы ташты көтөрүп, мааракенин балбанат алды. Бул ынтымак негизи жаштардын идеясы. Кегети жаштарынын өзүнүн ынтымак группасы бар. Көп жылдан бери ушундай жекеле мындай коомдук эмесде ийгиликтүү иш алып барбаса дагы жеке үй бүлөлүк жактан дагы чоң жардам берип келатат. Анан быйыл негизи эң биринчи кадам силтегени ошо улуттук оюндарды дагы алып, ушул өнүкпөй калган улуттук оюндарды дагы жандандыруу эмесин алып чыгышты, идеясын. Мен ошо аркылуу дагы Кегеттин 4 айыл өкмөт 4 айылдан турат. Ошо 4 айылдан жекеле 4 айыл эмес, чүй районунан дагы катышып атышат. Эми бул негизги өзөгү ынтымакта да, бири-бирин таанышып. Оюнду көрүү үчүн жаш балдардан тартып кадырлуу карыяларга чейин келген. Алар дагы четте калбастан оюн учурунда өзү колдогон спортчуга жан үрөп турушту. Оюндар ирети менен өткөрүлүп, бука тартыш, кыргыз күрөшүнө дагы кезек келип жетти. Таза жеңишке Садыбаков жетти, Бишкек. Кыргыз күрөшү эң чоң деңгээлде өттү деп ойлойбуз. Биздин ой боюнча чүй район эле ойлогонбуз, бирок чүй меселе чүй Кыргызстан боюнча болуп кетти. Ошо Таластан бери коноктор келишти. Байгелердин ушу Кегети айылынын жаш балдары чогултканбыз өзүбүз деген. Ар бир жылдан акча чогултуп ушу айылга оюн кылалы деп Кегетинин ынтымагы чогулуп жардам беришти. Кегет айыл өкмөтүнөн да жардам болду. Биздин байкелерибиз бар. Жакшы чоң жерде иштеген байкелерибиз да салымдарын кошуп бизге Кегети общий айыл ынтымакташып уюшу оюнду өткөрдүк. 60 кг салмактан күрөштүн ушу күчтүү балдар келиптир аябай. Кыргызстан республика эле болду го. Талас бүт жактан келишиптир. Өзүм кичинекей кезимден бери эле машыгып жүргөм. Ушу Кегет айылында залыбыз бар, чоң ошол жакта күрөшүп жүргөм. Курман айт майрамына карата уюштурулган спорттук иш-чаранын жыйынтыгында оюндун жеңүүчүлөрү акчалай сыйлыктар, диплом, ардак грамоталар менен сыйланды. Байге кут болсун.